Ayaldардын выделениясы даратты бузабы, кээ-бирөөлөр сизди выделение даратты бузбайт деп айтат, нажас кантип бузбасын деп айтат. Экиленип калдык, кайсысы туура дейт. Биздин китептердин бардыгында сабилейин жанагы улуу зара чыккан, кичүү зара чыккан жерден чыккан нерсенин бардыгы даратты бузат деген эрежебиз бар. Матындардын дээрлик бардыгында мына ушундай, урматтуу бир тууганым. Жеке мен өзүм иштихат кылып жаңы маселе чыгара турган деңгээлдеги молдо эмесмин. Пакистандык бир-эки алымдарыбыз, урматтуу бир туугандарым, бул жанагы адамдагы түкүрүк сыяктуу, адамдагы чимкирик сыяктуу аялдардын аберетинен келген ушундай нерсе келет. Эгерде ошо канга окшобой келсе, кан аралашпаса, кызыл болбой турган болсо, туп-тунук ак болуп аткан болсо, выделение болсо, ошол даратты бузбаш керек деген фатвасы бар. Анткени акыркы учурда аялдардын ошол дин соолугу жакшы болбой, дээрлик аялдардын көпчүлүгүндө ушундай болуп аткан себептен ошол даратты бузбайт деп айтып аткан Ханафи алымдары болгон себептен айттык. Такый Усманидин да кээ бир фатваларында ошол нерсе бар болгондугу үчүн. Эми мындай да, кээ бир адамдар фатва айтып атканда мындай бир такыбалыкты көп колдонушат да. Бизде такыба деген бар, анан фатва деген сөз бар. Ошон үчүн мындай фатва берип аткан муфти адам такыбалыкты ал ордуна коюп, фатваны өзүн айтыш керек. Кээде такыбалыкка салып бул болбойт дей берсең, ошол сен болбойт деген маселе менен адамдар кыйналып намазды окубай коюшу дагы мүмкүн. Ошон үчүн шариаттын туурасын айта берсеңиз, анан Кудай таалам нарагын жеңилдетип иншалла кете берет.